Бизге дейт, Кудай тагдырга жазганы гана туш келет, жазбаса туш келбейт. Башыбызга келе турган кыйынчылык эгер Кудайым жазса, ошол гана болот. Же жакшылык же жамандык, урматтуу бир тууган. Эгер Кудайым жазбаса, анын болушу мүмкүн эмес дейт. Хуа Маулана, биздин кожоюнубуз бул Кудай Таалам өзү. Бардан жок кылган, жоктон бар кылган, бере турган, алып кое турган дагы. Андан башка арыздана турганыбыз жок, биздин кожоюнубуз. Ва алаллахи фальятаваккалил муъминун, чыныгы муъминдар Кудай Таалага гана тобокел кылсын дейт. Кожоюнубуз Кудай Таалам өзү болгон болсо, андан башка бирок кожоюнду кылбай турган болсо, жана Кудайдын гана тагдыры жазганы боло турган болсо, анда Кудайдан башка кимге тобокел кылабыз? Башка бирөөгө тобокел кылып таяна турган болсоң, анда өзүң банкрот эле кылган болосуң. Чыныгы муъминдар Кудайга гана тобокел кылыш керек дейт. Жакшылыктын бардыгы Кудайдан, жамандыктын бардыгы Кудайдан. Бирок адеп сактап, ошону айтпайбыз биз. Болбосо жамандыкта Кудай Таалам эгер жазып койгон болсо, ал бизге эмне келе бере турган болот.